Өткөн жылы Кадамжай районунда күздүк жазык болуп 3156 гектарга дан эгиндери себилген болсо, быйыл 3682 гектарга себилип, башкача айтканда 526 гектарга көп айдалган. Кыргыз кыштак айылынын климаты ысык келгендиктен оруп жыйноо иштери биринчилерден болуп башталды. Бүгүн буюрса, облус боюнча калкандыгынан эгиндерин оруп жыйууга официалдуу түрдө старт берилди. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2022 жылдын түшүм үчүн Баткен облусунда калкандыгынан эгиндерине себүү көп аякка себилди. 26 000 гектардан ашык аякка буудай жана арпа эгиндери. Түшүмдүүлүк буюрса, бүгүнкү полиядан адистердин айтышы боюнча анализге ылайык жакшы. Буга жамгыр биринчиден, экинчиден суунун жеткиликтүү берилиши и кароо таасир болду деп айтышты. Гылам Кудайбердиев 1995 жылдан бери дан эгиндерин эгип келет. Каарманыбыз бул жылы бир туугандар менен биргеликте буудайдын наз сортун 1500 гектар жерге себишкен. Мамлекет тарабынан берилген өрөөндү жаңы сортун эккендиктен түшүмдүүлүк жогору болгондугун айтат. Буудайдын сорту наз деген сорт. Бул сууду өтө көп талап кылаткан буудай. Быйыл суу өтө жакшы болду, Кудайга шүгүр. Шумар кече жакшы. Будайды өзүңөр көрүп турасыңар, жакшы болду быйыл будай. Суу жакшы болду негизи. Удобренияны жакшы бердик. Центнер где-то 30-40 берет деп турабыз. Адистердин айтымында быйыл жакшы түшүмдүүлүгү жогору делген Орусиядан, Казакстандан өрөөндөр алынып келинген. Сууга суу да өз нугунда жетиштүү берилип турган. Кондиционный өрөөндөр 180 тонна келди. 70 тонна арпанын, ошондой 110 тонна буудайдын жогорку продукцияда өрөөндөрү келди. Ошондо биздин райондо алдын ала прогноздого караганда түшүм дагы жакшы болуп атат. Бир катар карап чыкканыбызда буудайлардын калкандуу унадарынын состояниясы жакшы. Аба райына байланыштуу быйыл 10 күн мурда ошол оруп жыйноо иштери башталды. Бул жылы мамлекет тарабынан айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл бөлүндү. Дыйкандар күйүүчү, майлоочу майлар менен камсыз болуп, мыкты сорттогу өрөөндөр да себилген. Мындан улам түшүмдүүлүк жогору болгондугун ырасташат. Мадина Эсенова, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.